Бул наристе каладагы облустук төрөт үйүндө 4-апрелге караган түнү жарык дүйнөгө келген. Жаш эне толгосу башталып келгендиктен дарыгерлер дароо эле төрөтүн кабыл алып, аялдын өздүгүн тууралуу аныктаманы жазуу түрүндө гана алышкан. Аял ымыркайын төргөн соң бөлмөгө которулуп 3 күн дарыгерлердин көзөмөлүндө болгон. Андан соң дарыгер документин алып келүүнү өтүнүп, үйүнө чыгаруу боло тургандыгын эскерткен. Жаш келин 8-апрель эртең менен наристесин таштап дайынсыз жакка качып кеткен. Эне ушундай тагдыр экен. Эне үйүндө болсо керек. Бирок бизге жазылган дарек боюнча жок болуп жатат экен. Эми кайда экенин биз тап билбейбиз. Үйүндө ошентип өз алдынча төрөп алган. Эч кандай төрөттө кыйынчылыктар болгон эмес. Ошол менен бүгүнкү күндө наристенин абалы жакшы. Биздин дарыгерлер, кызматкерлер камкордук менен карап атышат. Бардык текшерүүлөрдөн, медициналык текшерүүлөрдөн өткөрүп жатышат. Абалы жакшы баланын. Ул ымыркайдын салмагы 3,5 килограммдан ашык. Бүгүнкү күндө ооруканадагы калачандар тарабынан камкордук алынып, ден соолугу өз калыбында экендиги айтылды. Наристе ымыркай бөлүмүндө каралууда. Дарыгерлер эне сүтү ордуна кошумча тамак берип карап жаткандыгын билдиришти. Өзүнүн дагы акыбалы, баланын да акыбалы өтө жакшы болчу. Биз аны выпискага бергенбиз. Сен чыгып кетсең болот деген учурда ал бизге өзүн тастыктай турган документ бере алган эмес. Биз документи жок, аялды чыгара албайбыз. Ошон үчүн документин күтүп, документим жоголуп кетти. Эже алып келем, жалааттан туугандарым келатат, мынакей ала келет деп айткан боюнча эле аны күттүк. Андан кийин эле ошо 8 күн эртең менен өзү чыгып кетип калыптыр. Азыркы учурда наристе биздин ымыркай бөлүмүндө каралып атат. Тийиштүү жардамдар көрсөтүлүп атат. Өзүбүз дарыгерлер тарабынан кийим алдык, памперс, ошондой эле эне сүтүнө эми тең келе албаса дагы смесь алып берип багып атабыз. Бардыгы жакшы. Энеси дайынсыз болуп жаткан ымыркай каланын социалдык өнүгүү башкармалыгы тарабынан коргоого алынганын мекеменин башчысы билдирди. Жакынкы күндөрү үй бүлө жана балдарды калыбына келтирүү борборуна убактылуу жайгаштырууларын кошумчалады. Мыйзам боюнча 7 күндүн ичинде наристенин жакындары чыкпаса, асырап алуучулардын базасына жайгаштырылат. Маалыматтык базадан тийиштүү органдар тарабынан толук кандуу үй бүлөгө өткөрүлүп берилиши белгиленди. Асырап алуучу дагы талапкерлер бар. Алар дагы ошол базада катталган. Алар дагы ошол тиешелүү мекемелерден уруксаттарды алып, бала асырап алуучу катары кандидат болуп, талапкер болуп тургандан кийин ошол адамдар ошол базадан карап туруп, тиешелүү органдарга кайрылып, баланы асырап алса болот. Бүгүнкү күндө биз азыр ошол баланы ошол борборго жайгаштыруу иш-аракетин жүргүзүп атабыз. Негизи эле Ош шаары боюнча 2021-2022 жылдары ушул күнгө чейин мындай баласын төрөп, роддомго таштап кеткен учурлар болгон эмес. Облус жана шаар боюнча мындай окуя 2 жылдан бери катталган эмес. Учурда Ош шаарынын ички иштер башкармалыгында иликтөө иштери жүрүп жаткандыгын милициядан билдиришти. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ.